Рыспай Абдыкадыров көчөсүнүн 715 метр аралыгын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу долбоору башталды. Долбоордо 200гө жакын мыйзамсыз жана убактылуу ижарага берилген соода күркөлөрү алынып, ордуна жаңы эс алуу сейил багы түптөлүү алдында турат. Жолдун эки тарабындагы жер көп жылдан бери ишкерлерге ижарага берилип келген. Муниципалдык аймакта айрымдары кызыл сызыктан чыгып, мыйзамсыз соода күркөлөр дагы курулуп кеткен. Жаңы көп кабаттуу үйлөрдүн көбөйгөнү менен эс алуу үчүн бир дагы сквер жок. Соода түйүндөрдүн иресиз жайгашкандыгынан жолдо унаа тыгыны үзүлбөйт. Мындан улам жашоочулар жергиликтүү бийликке атайын сунуштарды берген. Былтыркы жылы соодагерлер менен келишим бузулуп, мыйзамсыз күркөлөр жана жол четиндеги курулуштар сүрдүрүлө тургандыгы эскертилген. Март айында баштала турган долбоор карантинден улам жакынкы күндөрү гана жанданды. Эскертүүлөрдү ошо доогурда түзүлгөн даректе, юридический даректе менчик ээлери жок болуп калган учурда гана почта аркылуу жөнөтүп атабыз. Баягы юридический ошондо туура болот экен. Ал эми мына азыр көрүп атасыздар, вот ясный курулуш, ынтымак деп вот перепрофилирование болгон, убагында курулушка руксат алып, бүт ошо норманын белгиленген тартибин аткарып, мамлекеттик кабыл алуу актысы барларды бүгүнкү күндө аларды тийбей атабыз. Ушу сырткы кебеттелерин оңдотуу иш боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Ошон үчүн мен айтып атам, может мен таанышымдыр, может жедешимдир, ачык айтайын. Бирок кызыкчылык шаарт болуш керек. Машина сен жаш балдарсыңар, ушул иштеп аткан участка болгондордун туура да, ар бир квадрат метр жер туура пайдаланыш керек. Аймактын тазаланышы жана эс алуучу жайдын курулушу менен бүгүн шаар мэри таанышты. Айрым сүрдүрүлгөн объекттердеги түшүнбөстүктөр боюнча мыйзам чегинде гана иш алып барууну тийиштүү жетекчилерге эскертти. Шаардын көркү жана жашоочулардын эс алуусу үчүн түзүлүп жаткан шартка колдоо көрсөтүү керектигине токтолду. Калк көп отурукташкан аймактардагы муниципалдык жерлерди ижарага берүүнү токтотуу керектигин мэр кошумчалады. Инфраструктураны жакшыртууга багытталган долбоорлор ар бир кичи райондордо бар экендиги да белгиленди. Bir сквер бурайлы, элге бир жакшы пайдалуу иш кылайлы десе, жер таппайсың. Анан мындай келип отуруп, элдер пайдаланышат. Өзүңөр кооперацияңар да жерлерди, мына жер бош, мына жерди сатабыз, жердин ичинде көзөмөлдөр бар. Бар, баста күтүп атат, все жазып алдым. Негизи айтам да, ушундай жерлерди азыр мына жакшына туруш жерде оңдоп, бир сквер кылып отура турган жай кылып койсок, жакшы болот да. Негизи айтам, ушундай жерлерди эhtiyat кылышыңар керек. Баардыгын бере берип, макулбу, эhtiyat болуу керек. Рыспай Абдыкадыровдон Бегмамат Осмонов көчөсүнө чейин жолдун эки тарабындагы тротуарлар кеңейтилип, эс алуучу сквер курулат. Автоунаа өтүүчү негизги жол дагы кеңейтилет. Долбоорго жергиликтүү казынадан 29 миллион 486 миң сом сарпталат. 85 атайын жарыктандыруу система, 51 ДАНА отургуч жана коопсуздук үчүн 36 IP камера орнотулат. Тендерден уткан компания октябрь айынын аягына бүт көрүп берүүнү мерчемдөөдө. Айланадагы эски көп кабаттуу үйлөрдүн сырты дагы сырдалат. Проекти долбоордагы проекттер долбоорлоп жатканда ушул сложный рельефтерди колдонуп, ошо биздин Ош шаарынын рельефин кошо алып кеткенге идея келди. Өзүнүн уникалдуулугу боюнча ошол тиги горизонтальный да, неправильный линиялар менен вертикальный дагы мындай откосторду да жасап, ошо Ош шаарынын рельефине жараша биз дагы ошол идея келип түштү. Уникалдуулугу боюнча эми оригинальный малый архитектурный формалар жасалган, бул жерде каралган. Эми Кудайым буйрса ишке ашып баары ушу проектдей болуп салынса, анда Кыргызстанга үлгү боло турган долбоорлордун бири. Жашоочулар демилгеси ишке ашып жатканына ыраазы. Айрым ишкерлер инфратүзүмдү оңдоону колдоого алып, ижарадагы күркөлөрдү өз эсебинен сүрдүргөн. Арасында эскертүү албастан ишмердүүлүгү зыянга учураганы дагы бар. Кала мэри эл менен жолугушууда наразычылыктар бар экендиги айтылды. Шаарды заманбап эл талабына ыңгайлаштырууга муктаждык күч экендиги белгиленди. Каладагы жаңы долбоордо эки негизги багыт бар. Ошо шаарды тартипке келтирүү, шаардын инфраструктурасына көңүл буруу. Экинчи максатыбыз ушул жолдорду кеңейтип, жол тыгындарын мындай тартипке келтирүү да. Мына
өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, ошо Кулатов кичи чарчасында соода күркөлөрүн алгандан кийин ошол жердеги мындай жол тыгындары бир топ азайды да. Азыр жаңы заман, элдин талабы башкача, шаардын инфраструктурасын оңдошубуз керек. Ошон үчүн биз көпчүлүк элдин кызыкчылыгын, көпчүлүк элдин сунушун эске алып, ушундай проекттерди ишке ашырып атабыз. Мына кече дагы барып Салиевада мен өзүм мына барып эл менен жолугуп, ошол жердеги мыйзамсыз курулуштарды бардыгын айтып түшүндүрүп, азыртадан даяр болгула деп эскертүүлөрдү бере баштадык. Ош шаарында жергиликтүү казынанын эсебинен 2 ири эс алуучу жай, ишкерлер тарабынан 38 миллион сомдук эко-сквер курулган. Калаада жалпысынан 700гө жакын көп кабаттуу үй бар. Сырткы көрүнүшүн сырдоого кеткен чыгымдын 70%-ын жашоочулар, 30%-ын шаардык мэрия каржылайт. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Сүмейге мен өзүм интервью берип, ошон үчүн бергиле мында эл арасында жаманаттыгылар бар да, баягы түшүндүргөн жок, бүгүн эле келип каракчылар окшоп басып бузуп атат. Мындай болбош керек. Биз мен билгенде бир жыл ичинде мындай түшүндүрүү иштерин жүргүздүк да. Бардыгын бир эскертүү бир жолдон ошону мындай сразу реакция кылып, элге туура түшүндүрүп жүргүзүш керек. Аймактык башкармалыктын башчысы бар, кварталдык комитеттер бар, тиешелүү мамлекеттик органдар бар. Кантип эле биз эскертип, мына азыр Салиеваны эмдиги жылга киргизебиз, бирок мына өткөндө барып эскерттик. Салиеваны азыртадан барып түшүндүрүү иштерин жүргүзө башталды. Эмдиги жылы баштайбыз 21-ден бюджет менен Салиеваны дагы. Мына азыртан айтып түшүндүрүп, ар ким өзүнүн ала турганын алып, оңдоп, анан болбосо мезгил келгенде барып снос болот деп айтыш керек да. Шаар менен башында айтканмын, мына Актемекте Акниетти баштап атканда айтканбыз, бир чекеден жасайбыз бардыгын, бир чекеден жасайбыз. Мүмкүнчүлүккө жараша акча табабыз, жасайбыз. Ала турган жер ошол үчүн шаардыктар бардыгы даяр болуш керек. Даяр болуш керек. Өздөрү билет, каерде мыйзамсыз курулуштарды курган, каерде красный зонага, каерде тротуарга чыгып. Бардыгы бир чекеден алабыз да. Ошол үчүн массалык болгон каражаттарда турасыңар, элге айтыш керек. Бир чекеден бардыгын шаарды ушундай тартип менен оңдойбуз да. Туура түшүнүш керек. Ошо мыйзамды бир нерсе курайлы, бир сфера курайлы, элге бир жакшы пайдалуу иш кылайлы десе, жер таппайсың. Анан мындай келип отур, ээлер пайдаланышат. Өзүңөр тап бересиңер да, жерлерди, мына жер бош, мына жерди сатабыз, жердин ичинде көзүлөңүздөр бар. Бар, баста күтүп атат, все жазып алдым. Негизи айтам да, ушундай жерлерди азыр мына жакшынап туруп ушул жерде оңдоп, бир сквер кылып, отура турган жай кылып койсок, жакшы болот да. Негизи айтам, ушундай жерлерди эhtiyat кылышыңар керек. Бардыгын бере берип, макулбу? Эhtiyat болбу? Жолдун кеңейиши. Не кыласыз? Кандай сунуш бересиз? Бирок көрүнүп турат да, мына мыйзам болсо жол кандай кыласыз? Ушунча калп жашаган жерде тротуар жок, жолго чыгып алат. Ошол үчүн мамлекеттик орган силерсиңер. Карап, мыйзамды иш алып баргыла. Эскертип бергиле. Генпландын негизинде иш алып баргыла. Антпесек болбойт да. Мына шаарды бүт эле басмачылар басып алгандай эле басып алышат. Жолдун чекеси калынган да. Тартипке келген десе. Тартипке келген десе, мындагы өзүчө болот. Sizge 4 yıl bugünden beri hayatım bulgunu bir eskirdi. Ben bunu şu değerlendirme verilmedi. Sizlerge eskirdi verilgendi. Ne gelgende aytıp eskirdi verilgendir. Bardığına ne verilgen mi? Cevap veriyoruz. Nece? Nece? Endi mынантип коюп отурам, эми мына жеримде кантип ишип кантип калган экен. Шаардачы мындай да, сиз туура түшүнсөңөр, ушундай да, өзүңөр бузбайсыңар. Кел бузганда булар кандай акылы бузбайт да, бузуп кетет ошол үчүн. Эми мына жардам берсиңер. Ошол үчүн өзүңөр билип, өзүңөр оңдоп, өзүңөр түздөп койгоңор жакшы. Мен дагы бир нерсени айтайын. Эми мына жерден эшик ачсам, чыгап документ ала албайм канчадан бери. Men özümdeki uygun bana eşik açtım. Ben öz pensioner ayağım olsam. Eşik, ben aile ettim. Eşik kıldım da.
Биздин дагы ушунун 5 миң болсо да алып тиричилик кылайын деп өзү 4 миңге жетпеген пенсия менен жашап аткан болсо. Мына балдар жардам берет ача мыйзам чегинде болот да. Анан кийин мыйзам чегинде болот деп калган этаж үйлөрдү 5 этаж үйдүн эшигин ачканга мүмкүн эмес өзү. Мыйзам боюнча буга чейин мен 64-кө чыксам элдирилген да ошол. Ал эшигин ачкан аякта турсун, жакшынакай кылып үйлөрдү куруп, кухняларды куруп алып жашап атат. Жок, келип эле бир бечара, мен атып тарап, Bir бечара эмес, сизге эмес, бардыгы мына азыр мынаны дагы айтып атат, тапшырма берип атат. Буну да мыйзам чегинде алабыз. Бир сиздикин эле эмес да, мына көрүп атпайсыз канча адам алып атат. Эми анан кийин мен эми ушул жашымда мен мамлекеттен мага жардам берсин деп сурабайм. Качагы өзүм тиричилик кылып атканымда мага бир Эжеке жардам кылабыз. Ага телефонуңузду беричи мен азыр. Кече биз бара берели, мына балага жолугаса. Телефонуңузду беричи. 556. соттун мери сот чыгарат ушундай чечим. Эми азыр кайсы сот чыгарган экен, ачык айтып, ушуга пайдаланып, ушундай чечим, 25 чечим чыгарган, соттон берет. Кеңешим менен кимге тиешелесе берет, каалаган жерине чыгарып чыгат. Бергиле кайсы именно кайсы сот эме алып турду, мен жазып беребин сизге. Десе болмойт. Берет, обязательно. Мынанын да бир өзүнчө бир эме Ага бир композиция көрсөтүп, мына цветной оркс деп менен ошону жасайбыз. Эми ал немеге чейин, доступный жерге чейин, дальше бизге уже чыкканга болот. Целях Безопасности. Мына үй ким салган үйлөр? Карачы, анан үстүлөрүнөн уже кетип тур. Сафари алтынбек салган. Сафари. Сыртын болсун, карабат, ошолчу мен айтып атам да, мына фасадка көңүл буруш керек да. Азыр уруксат бергенде бүт прайвет менен бербесеңер житки дагы болбойт экен. Житки эмес, житки бир жылдан ушундай эле болду да. Ошон үчүн эме киргизгиле мына положение графсептине тутканда проверктин же баягындай эме кирамда график да. Ошондой кылыш керек да. Карачы, ашпаса 4 жыл болсо керек ушул үй, 4 жыл болду мына. Ошону негиз Нет. Мол бала ушул жердин участкаларда попробуй. Азыр мен айта алмайм, себептен бул жер баягы эмес тактап берет да, баягы жер типесинчи, границасынчы. Тагылагы мына азыр постқа чыккан да мына. Красный линияда турат бардыгы бирок. Үйдүн оң сторона чейин красный линия. Красный линияны берген өзү мыйзамсыз да. Мыйзамсыз да. Мен эми бардыгын эле мындай эме кыла бербейм, бирок мына көп эме кылып атат, тоскоолдук кылып атат. Менимче ал ичинен берилген. Көрдүңөрбү? Мына жак кошумча чыгыш. 2016-жылы бекитилди го. Силер бардыгынча капалып албайт эле. Билишиңер мүмкүн да силер. Билип турасыңар, кимдер уруксат бергенсиңер кандай жашырасыңар да. Азыр көтөрөлү мынаны. Сөзсүз бир 2 метр, 3 метр чыккан болот да. Макулбу? Ошон үчүн мен айтып атам, может мен таанышымдыр, может жедешимдир ачык айтайын. Бирок кызыкчылык шаардык болуш керек, элдик болуш керек. Макулбу? Силер мына жаш балдарсыңар. Иштеп аткан участка болгондон кийин туура да, ар бир квадрат метр жер туура пайдаланыш керек. Раз чыктыбы, бизге мешать этпейби, мындай тоскоолдук кылбайбы? Анда УМС аркылуу ошол жерде оформить этип, бюджетке, шаардык бюджетке акча төлөш керек да. Ал муниципалдык жерде турат, канча квадрат метр болсо. Керек эмеспи, акча төлөгүсү келбей, анда өзүнүн территориясында. Турат, ошондой тартипте келишим. Бул жер Себеби мына жерде несі? Ким? Я. Кайтыш болуп жатты. Эктеде булар баягы азыркы жаңы тренд боюнча бетондун чоң маркасында, күчтүү маркасында мындай берген. Азыр эми бүт эле Европада, башка жакта ушуну колдонуп атышат. Урушаткандан качып атат көбүчө. Бирок эми буну негизи баягы немеде өтпөй калыптыр экспертизада. Анан азыр сиз айткан вариантты билем, Алида бар экен, аны көрдүк ошо рваный камень. Ал бешний болот да. Изменение брусчаткага азыр биринчи кылган жылдары жакшы экен да. Эки жылдан бери кар көргөндөн кийин мен ошон үчүн айтып атам да, мына жакшы эле Сизге сунуштуу көрсөтөбүз жана образецинчи. ошондо көрсөттүм. эгер суммасы бийик болсо болду. Сонун чыгатканын эл да көрсөтөм.
Калган жагы ушу калган жагы мына освещение ушундай болуп бүтөт проект боюнча. Зеленкоз барбы, зеленкоз? Көрсөт барбы, көрсөт? Бар. Ал бактарактарды эми булар эме эмес да зеленкоз. Дизайнерлер бар, агрономдор бар. Анан баягы бир сынга калбай турган эмне дарак ушул жерде келечеги жакшы болот. Азыраак жалбырак түшө турган, көрүп бере турган, бит бере турган. Проектти карап койдуңарбы, кызыгып койдуңарбы? Проектте 20дан ашык хойный берилген да. Анын жарымы кызыктыңызбы проектке? Ошончо мындай да, ошончо айтам да, мына силер келип атасыңар азыр, мэрди күтүп атасыңар. Мэр келгенге чейин алып кетчи. Мен бактарагына кызыгып. Сен светине кызыгып. Ошончо эмне бактарак экен. Келечеги сиз карайсыз, сиз жок. Сиз бүтүрөт силерге өткөзүп берет. Ошон анан кийин проекттерде мен көргөн жокмун. Шаарга бүйүңөрдөй бүйгөндөр бүйгүлөй. Өзүңөрдүн азыр мисалы үй салып атсаңыз бактарак эгет элеңиз да. Андай бактарак эгесиз заранее барып кызыгасыз да. Бул дагы сиздин үйүңүз. Шаарды Зеленкоз жакшыландыруу сиздин ишиңиз. Ошон үчүн биринчи сиз кызыктар болушуңуз керек. Макулбу? Карап туруп анан бир макулдашып жакшы бактарактар да. Мындай жаңыча шаарга бир көрүп бере турган. Бишкектеги биздин нан дендрологтору бар, ботанический садтын дендрологтору ошол сактын бирден кеңеш алып, ошол жерге дагы уже породный составды дагы билген да, ал кишилер менен дагычы. Анан бири-бирине опыление чаңдашпаган, чтобы бири-бирине мешать этпеген өскөн породный составдарды дагы предлагать эткенбиз да. Анан көбүнчө хвойный жери өзүңүз айткандай лиственный, чтобы листопад көп тазалыкка да нагрузка келбеш үчүн дагы бул отузуч жерлерге дагы уже хвойныйларды, листьялары аз болгон, көп түшүрбөгөн бактарактарды дагы сунуш кылып берилген. Ошону айтып атам, Зеленкоз менен дагы бир макулдашуу, келечек ушулар карайт, ушулар суу карайт, ушулар жооп берет. Суу кара турган система. Ошондой система болот. Ошону карап биз кылып алабыз дагы анан эртең суу барбай эле эме болбойт. Ал газондорго мешать этпей жердин астынан чыгып анан кирип эме болот да. Ошолорго шарт түзүп берип атабыз. Ошо 10 000 деген, 5 000 деген жумуш орун түзүлсүн деп. Мына президентибиз башында туруп бардыгыбыз жергиликтүү бийлик ошо ишкерлерге шарттарды түзүп жерлерди берип атабыз да. Ошол Кудай буйруса мына заводдор ачылып калды. Азыр бүт жумушчуларды издеп атышат да алар. Жаш балдарды алып барып окутуп келип атышат Европага. Мына тигүүчүлөрдү эмиттен баштап окута башташты. Мына ушул жерде кечке отура бербей барып балдарыбыз, кыздарыбыз ошолдон окуп кесиптик сериялерде окуп, 3 ай 4 ай кесиптин ээси болуп алса, ошол завод, фабрикаларга ишке алат да. Бул биринчиси. Кудай буйруса, биз элге баягындай шарт түзүп беребиз. Экинчиси, мына карагылачы канча кеңейип калды. Жакшылап ушул жер жакшылап болсо, мына үйлөрдү актайбыз, сындайбыз дегенде, мына жерде жакшылап адамдар баса турган тротуарлар болот. Өзүңөр чыгып кечке маал кичине бала чакаңар менен отура турган жайлар болот. Түнү чыксаңар кичине жарык болот. Анан эми шаардай болуш керек. Анан баардыгын эле шаарда эмне болгон, темир камакторду коюп алып эле мынтип шаарды мындай чын айтканда жүдөтүп койгонбуз да. Любой жерге кирсең ушундай соода түйүндөр болуп кетиптир да. Келечекте соода түйүндөр болот. Азыр берип атабыз, чоң гипермаркеттер болуп атат, ошол жерден кирип арендовать этип, ошол жерде иштешет буйруса. Беришет. Анан эң негизгиси жумуш орундар түзүлөт. Мына азыр бул жерди карайбыз. Мына кечээ мен Мосалык албат каражаттарынан угуп калдым. Кээ бир кечелерчи биз билген жокпуз, эскертүү берген жокпуз деп. Эгер кайсы бир жетекчи эскертүү бербей туруп келип бүгүн бузса алар жооп берет. Мыйзамдар бар да. Биз канча айдан бери эскертүүлөрдү берип, кагаздарын берип, азыр келип эле ошосуна барды мыйзам чегинде иштерди алып кетиптир. Эмдиги жылы Салиева мына ХБКны баштайбыз бар, жолдун ортосун бүт ачып тазалап ушундай жасайбыз да. Мына өткөндө мен барып атайын эскертүүнү бердик да. Акырын өзүңөр ала бергилер. Кимдер билесиңер, мыйзамсыз жерде турасыңар. Алып ушунча жыл тирчилик кылдыңар. Эч ким эчтеке эми даяр болгула, алабыз, бир күнү келип баштайбыз да. Мына биздин максатыбыз бүт эле алып бузуп коюш эмес, ошонун акчасын мына буздукпу сразу аркасын жасап кетишибиз керек да. Былтыр эмне үчүн алганыбыз жок, башталса акчабыз чечилген.
Акниеттикин жасап бүттүк. Быйылкыга буну баштап атабыз. Акчасы чечилип, буну азыр подрядчиктерге бердик да. Азыр эндиги жылкыга ошол Салиевага акчаны топтойбуз. Натыйжада ал жакта жасаңыз. Мына быйыл ак бура башталды. Баардыгы бир чекеден. Ошондо бир шаарды биздин максат ичинде шаарга окшоштуруп өндүрүш да. Ошон үчүн элге мындай туура түшүндүргүлө. Көп анан айтышы мүмкүн, мени талкалап койду, мени унутуп койду деп. Жеке менчик жерге эч качан тийбейбиз да. Жеке менчик. Мына азыр келдик, мына 7-8 точкага берип койгон экен. Мыйзамды тие албайт атышат ошо. Калгандарыгы уруксаты жокторду алып тазалап атышат. Бирок буларды дагы азыр айттым. Кайрадан карап чыккылагын. Туура мыйзамдаштырылганбы, туура эмес мыйзамдаштырылганбы. Баардыгын кайрадан карап чыккыла. Башка эме жокпу? Суроолор болсо айтыңыз. Мына ушул жер аттаган ушул жердин жашап чыккан. Рахмат. Мен өзү Акбектин жашаачысы болом. Түркүстанын жараны болом. Ушул баштаган ишиңиз жакшы. Аябай жакшы. Мен азыр мына күндө апа-тоосуздарга тартып карап атам. Бюджеттин шооларыга өтө ыйлап кетти, ошондой налогтор түшпөй атат, таможнядан түшпөй атат, андай мындай дейбиз. Баары ошол керектүү нерсе өзү убагында керек болот. Кылымга жараша, заманга жараша. Анан кийин ушунтөрө быкычык болуп баягы кумурсканы үйүнү баштап эле үйүп чийип эле жей үйдү көрүнбөсө, о 5-4 метр булар көрүнбөйт. Мына ушул жерде канчада өтүп атабыз. Мына өткөндө баардыгы анан кийин мына западный районда аябай жакшы заман болду. Анан жана бирөөдөн сурап мына дарактар баары алынабы, жана айтып алынабы. Муну алынгандай ордуна отурушмакчы. Дарак болбосо бул арыгы неме болот. Ошондой эле дагы биринчи суроо. Ошо эмдиги түрү бакалчы Салиева деп атат. Мен Акбек районунда жашайм. Жылан Мамутов атындагы аллеяны таштап койду. Ошонун чекесиндеги эшиктер, ошонун чекесиндеги жактардын эшиктери, баракалары, жайрейип, дайрейип, бузулуп, сузулуп, зымпун менен буралып турат. Пландайда мен сизге айтып берем, сөзүңүздү бөлүп койсом кечирим сурайм. Элдерди күндөөнү алып коюп. Биз азыр мына аллеяны 850 метр жасадык да. Азыр эми губернатор менен да сүйлөшүп атабыз. Нар жагы уже бизге карабайт, Кара Суу районунда да мындай башылган. Анан өзү геп план боюнча шаарга 3500 метр квадрат метр жер бизге өтүш керек да, мындай гем план боюнча 3500 квадрат метр. Анан биздин келечекте мына азыр шаардын ортосунда эле Кара Суу райондору бар да. Мисалы мына Шайытбек жактардагы мына карасаң, мына жагы мисалы оң жагы Актилек жагы шаарга карайт да, сол жагы тапан, нар жагы карасаң Түлөкөн айыл өкмөтү, бир нерсе бар, контейнерлерди алгыла тазалайды десең, бизге карабай шаарга ушундай да мындай. Азыр эми биз карап атабыз ушул 3,5 миң гектар жерди бизге өткөрүү боюнча. Ошондо мына бүт территориялар шам территория бизге өтөт да. Мына биздин план баягы Бишкекке Южныйга барып атасыңар да жолдо. Сонун болуп калды го. Ушуну улантыштан аркы ошол Мокаский кадамга чейин чыгарыш. Чыгарып барып ошо сиз айткан Жолон Мамутов атындагы паркты аны жөн эле тосуп койбой, ага атайын шаардыктар бар ошол жерде ошол эс алып отура турган. Бул жагы Акбурага бар, бул жагы ошол жерге барып эс ала турган жай кылышыбыз керек да. Мына мындай да бар. Ол тосуп эшик коюп коюш бул 5 мүнөттүк нерсе да. Мына бизде атайын мына көрдүңүзбү? Мына жерге деле бир 29 миллион сом акча кетип атат да. Жасагандан кийин жакшы жасап бериш керек да. Эл пайдаланыш керек. Мына эки жак малкана ошол тосуп койгон болбойт да. Баргандан эл пайдалана турган сапаттуу кылыш керек. Мына азыр да мына балдарды айтып атам, балдар карап көргүлөчү, мына брусчатка 1 жыл 2 жылдан кийин тутулуп кетет экен, көрүп атабыз практикада. Азыр баягындай керамика, гранит деген таш басайлычы деп атам да, сапатка кеткен. Сапатка. Ушул 15 жыл, 20 жыл тийбей турган болушубуз керек да. Турган ошону айтып атам мен, кичине сапатка көңүл бурайлы деп атам. Үйүбүздү кандай жасасак, шаарды да ошондой жасашыбыз керек. Анан ал жак планда бар. Кудай кааласа, эми быйыл мына өзүңүз айткандай көбү айтып атат баягы
ушуну токтотуп турса болот эле дары-дармек. Мамлекет бар Кудай кааласа. Өзүңөр көрүп атасыңар, ооруган адамдарга баардыгына шарттарды түзүп берип атабыз. Аларды элди биз таштап койгон жокпуз. А бирок турмуш, тиричилик дагы жүрүш керек да эми. Баардыгыбыз эле пандемия, ооруда эле бир мүңкүрөп жатып калбашыбыз керек. Мындай алдыга жылып, өзүбүз мындай дем күч берип жашашыбыз керек. Эртеңки дагы күндөр бар да, туурабы? Анан ооруп атабыз деп эле баардыгын түзөтүп, баардыгын апарып эле дары-дармекке бере берсек да болбойт эми. Кыйналган, кысталган мына адамдарга жардамдар берилип атат. Жакшы адамдар бар экен, жардамдар берилип атат. Мына мамлекеттен концентрат, дары-дармектер келип атат. Пенсионерлер менен баягы көз каранта жаш балаларды акысыз карап берип атабыз. Азыр мына күндүзгү стационарларды Кудай кааласа жаба баштадык да. Себеби ал жерде өздөрү аппарат сатып алып анан укол сайып аткан. Эми азыр больницага жатышса аны акысыз дарылап беришет. Кудай кааласа азыр кичине мындай эме кеттик да, жакшы жолго кете баштады. Азыр дагы экият болушубуз керек. Экинчи толкуну башталат деп атат күз айларында. Ошон үчүн Кудай сактасын, эми сактасын. Бирок катуу ачуу болсо да биз айтышыбыз керек. Өнүккөн мамлекеттерде деле экинчи, үчүнчү толкунга даярданып атышат. Азыр мына эксперттердин айтышы боюнча ноябрь айларында күнүнө 2000ден адам ооруйт деген эме бар да. Ошон үчүн айтышыбыз керек. Муну коркпой бүтпөй эле айтыш керек. Маска ки, санитар гигиеналык нормалар сакта, этият бол. Ар бир жаран өзүбүз сакташыбыз керек. Мына көчөгө чыгып жакшы болдук деле жатып алсак дагы мына кече өткөндө зорго тартипти келтирдик эле баардыгыбыз мына. Келдик эле анан карантинди ачтык, көчөгө чыгып тойлорду кылып, туулган күндөрдү өткөзүп жатып алдык. Анан эмне болду аял? Мына кече дагы Кудай сактасын. Бир күндө канча деген адамдар ооруп атты. Ошон үчүн мына квартальный комитеттер, жетекчилер отурган жерде тартип боюнча айтыш керек. Катуу айтып, канчалык жасын укпагандарын катуураак эле айтыш керек. Туурабы? Анан дагы бир